Ассаламу алейкум, урматтуу мегендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Орозодо 30 күн теледолбоору эфирде, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен ушул орозо жана такыбалык деген темада сөз кылабыз. Пайгамбарларыбыз кандай такы болгон, сахабалар, замандаштары, табийиндер, биздин ата-бабаларыбыз жети атабыз да ушундай уят намысты, ар намысты такыбалыкты тутуп келген. Орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу бир туугандар, анда бүгүнкү биздин коногубузду тааныштырып кетсек, дин алымы имам хатип Эгембердиев Илхам Али ажыкебиз келген. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Разы болсун, Алла кабыл кылсын. Амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кылып жаткан амалыңыздар, тутуп жаткан орозобуз Алла Таала баардыгын кабыл кылсын. Кыямат күнү ушул кылган амалдарыбызды, туткан орозолорубузду башыбызга саябан кылсын. Алла кабыл кылсын баарыбыздан. Алла разы болсун. Анда бүгүнкү темабызга токтолуп берсек, ушу орозо жана такыбалыкты атабыз. Эми кээ бир адамдар ушул орозодо такыба болот 1 ай. Андан кийин ушул 1 жылга жетсе деген. Анан кээ бирлердики ошол энергия, ошол бирдик жетпей калып атат да, энергия. Эмнеге андай? Негизинен бул орозо ушул Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде кутибат алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум. Орозо силерге ыйык орозо фарз кылынды. Силерден мурдагыларга фарз кылынгандай. Бул орозо дегени мурдадан кармалып келаткан нерсе экен, мурдагы үммөттөрдө да бар экен. Анан эми бунун эң негизги максаты Аллах Таала айтат: "Лааллакум таттакун". Балким таква болушуңар үчүн дейт да. Ушул орозо кармагандыгыбыз бир туугандар бизди таквалыкка жетелей турган нерсе экен да. Эми орозо Алла Тааланын астында эң ыйык, эң жакшы нерсе бул таква болуш үчүн экен. Себеби орозо мисалы Кудай Таала менен пенденин ортосунда башка эч ким билбейт экен да. Орозомун деп коюп бирөөгө нар жака кирип бир нерсе жеп алышы мүмкүн экен да. Бирок ошо башка жака барганда, өзү жалгыз кылганда, ошол жерде чыныгы таквачылык, мына ошол орозо көрсөтөт экен да, таква болгондугунчу. Ысыкта, суукта. Ошол таква эми орозо айгинелеп турат экен таква болгондугун. Эми Кудай Таала ар кимге баягындай ар кандай мүмкүнчүлүк, баягындай жөндөмдүүлүк берет экен. Эми ошол ар бирибиз өз негизи ушул орозону Кудай үчүн деп кармап аткандан кийин баягы Кудайдын астына барганда, Кудайдын астында турганды эстеп, соо алышыбызды эстеп, таквалыгыбызды өмүр бою кыла бериш керек да. Баягы 1 жылдык, жосом дагы 1 айлык таква, бул орозо деле таква болуп калып, анан дагы башка күндөрү мындай болуп жүрө бербестен, ушул таквалыгыбызды узак сактаганга аракет кылыш керек экен. Жөндөмдүү болуш керек экен. Устаз, жакшы. Анан ошол баягы Куранда жакшы мисалдардан бердиңиз, Курандан. Анан негизинен ушул баягы таква болуш үчүн орозо бүткөндөн кийин деле баягы кээ бир адамдар бар, жумага барышат, андан кийин жана устаздардан сабак алат, медресеге барат дегендейчи. Бул дагы ушу таква болгонго бир жакшы өлгөбү? Албетте, мына устаздар менен байланыштуу болот. Устаздардан ошол мечитке барып баягындай баян уккандан өтө жакшы таасирлерди алып, бул таква болгонго өлгө түзөт турган нерсе. Анан таква болуштун дагы мына ошол Рамазан айында ошол мечиттерге барып Куран окуп, мечиттерге барып таравих намазын окуп, баягы намаздарда баяндарды угуп, өзүбүздү тарбиялаган эң жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Эми таквачылык болуу бул бир эле баягындай амалдар менен болуп калбайт. Албетте таквачылык бул бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде дагы келет. Таквачылык бул жүрөктөн дагы болот дейт да. Эми баягы өзүбүздүн сыртыбыздагы амалыбыз менен биздин ички дүйнөбүз дагы дал келиш керек экен да. Сыртыбыздан бирөөлөр жакшы кылып, бирок ичибизден жаман боло турган болсок, кара ниеттүүлүк, жаман ойлуулук боло турган болсо, анда биздин кылган амалыбыз менен ички дүйнөбүз туура келбей калат экен. Ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы таквачылык бул жерде деп Пайгамбарыбыз ошол жүрөгүнө дагы ишарат кылган экен да. Эң негизги таквачылык бул биринчи жүрөктөн башталат экен, жүрөктөгү болгон нерсе сыртка чыгарат экен. Ошол таква болуунун сыпаттары кандай, устаз? Эми таква болуу сыпаттары өтө толтура көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып өткөн ошолордун биринчисин айтайык. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфирулла. Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун". Аллах Таала таквалар менен биргеликте жана алар жакшылык кылуучулар дейт. Эми таква адам сөзсүз түрдө биринчи Кудай Тааладан коргот экен, анан кылган амалы жакшы болот экен да. Аллах Таала ошол таква адамдар менен бирге болот экен.
Баягы колуна кол болот, бутуна бут болот дегени, колу менен жакшы ишти аткарат экен, буту менен жакшы жака басып барат экен, тили менен жакшы сөз сүйлөйт экен, көзү менен жакшы нерсени көрөт экен, кулагы менен жакшы нерсени угат экен да. Дүйнө акыретине пайда бербеген сөздөрдү таштайт экен. Мына ошол нерселер менен биргеликте бир туугандар Кудай Тааланын ибадатын толук аткарат да. Баягы мен жанагындай айтып койдук го, бирөөгө зыян тийбейм, жаман сүйлөбөйм, эч бир эме баягындай ичпейм, чекпейм деп. Жок, андай эмес экен. Ал дагы таквачылык, бирок эң негизги нерсе бул Кудай Тааланын ибадаты менен биргеликте экен да. Мына Кудай Таала өзү Кур'ан-ы Каримде силерге орозо фарз кылынды. Мурдагыларга фарз кылгандай, балким таква болушуңар үчүн дегенде, ушул таква болуштук менен бул Кудайдын буйругун аткаруу менен бирге болот экен да. Мына орозо бул 1 айда 12 айда бир келген 1 айлык убакыт, бул фарз, бизге мүмкүнчүлүк Алла Тааланы ыраазы кылганга, анан таква болгонго. Ошого бир эле баягындай тилден, колдон бирөөгө зыян берүү эле чектелбестен, эң негизги нерсе 5 убакыт намаз, 1 жылда бир келген орозо, колуңуздан келсе закат бересиз, колуңуздан келсе ажылыкка барасыз. Мына ошол негизги амалдар менен таквачылык коштулат экен да. Урматтуу телегөрүүчүлөр, айрым биздин ушул улуумун аксакалдар айтып калышат да, аталар, бай союз көргөндөр. Мен сиз айткандай жакшы жүрөм, мага тиги динде аны айтпа депчи, мына демек Куранда айтып атат, Куранда таквалуулар деп атат. Таква болуу бул Кудайдын буйругун аткаруу менен биргеликте болот экен да. Кудайдын буйругу эсептелүү гана. Мына ошол 5 убакыт намаз экен, 1 жылда бир келген орозо, закат берүү, ажылыкка баруу, мына ошол амалдарды аткаруу менен биргеликте албетте башка бирөөгө бул жакшы болуу, бул адамдын өзүнүн ички табиятында болуш керек экен да. Бирөөгө зыян эмне үчүн тийгизесиз? Бирөөдө эмне үчүн уруш керек, жосом сабаш керек, башка бир нерсе кылыш керек. Ал нерсе бул адамдын өзүнүн табиятында болбой турган нерсе экен да. Ал жакшылык кылуу адамдын өзүнүн табиятында адамдык сыпат болуш керек экен. Кудайдын буйругун аткаруу менен ал жанагы сыпаттарыңыз, сизде болгон сыпаттар дагы да артып, Кудай Таала ошол кылган амалыңызга, жакшылыгыңызга Кудай Таала эселенип жооп бере берет экен. Ушул жана ушул таква болгон адамдар, мындай таква болуп жүргөн, Кудайга жакын сиз айткандай ибадаттарды аткарып жүргөн адамдардын мындай кулк мүнөзү, жүргөн турганы башкача болот, билинет, Албетте. Сүйлөгөн сөзү мындай дароо билинет да. Демек ошол ошондой туу чокусуна жеткендер, жана зикирлерин толтургандар дагы бул айда кандай амалдар жасаш керек ушул таква болуш үчүн? Эми ошол сиз айткандай таква адам өзү момун, сыпайы болуп билинип эле калат экен. Эми таква болууга бир туугандар албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен, ошо Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва ман яттакиллаха яджал лаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб." Кимде ким таква боло турган болсо, Алла Таалага бир кыйынчылыкка кабылып калган учурда бир чыгып кете турган, ошо кыйынчылыктан чыгып кете турган бир эшик ачып коет дейт. Анан аны ойлогон жерден рызкы берет. Мына бир туугандар, эми таква болуунун аракети, таква болом деп эле аракет кыла турган болсоңуз, сизге кандай кыйынчылык келбесин, ошо кыйынчылыгыңызда бир жеңилдик болот экен. Сизге ойлогон жериңизден Кудай Таала рызкы берип турат экен да. Анан мына ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде дагы айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аллахумма инна саликал худа ват тука вал афафа вал гина." Эми таквачылыкты дагы Кудайдан сураш керек экен да. Аллахым, мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп кетти. Мен сенден туура жолду, таквачылыкты, тазалыкты, пакизалыкты жана жүрөктүн байлуулугун сурайм. Муслим рахматуллахи алейхи хадис деген. Эми сураш керек дагы экен. Анан ошол таква болгонго аракет дагы кылыш керек экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Иттакылла хайтума кунта." Сен кайсы жерде болбогун, Алладан корккун. Үйдө болобузбу, жолдо болобузбу, кайсы жерде гана болбойлук, жумушта болобузбу, ошол жумуш кылып аткан учуруңузда Кудай Таала бизди көрүп турат. Бул ушул мына кандай жумуш кылып атасыз, өкмөттүн жумушта иштейсизби, соода сатык кыласызбы, бирөө менен аласа бересе кыласызбы, ошо аласа бересеңизде жумушуңузда Кудайдан коркуучулук боло турган болсо, албетте ошо кылган жумушуңуздагы Кудайдын астында сооп болуп жазылат экен. Өкмөттө иштейсизби, соода кылып атасызбы, Кудайдан коркуп соода кылып атасызбы, соодаңызга да береке болот экен, анан соодаңыз, кылып аткан соодаңыздан сооп болуп жазылат экен да. Ошого бир туугандар баарыбыз аракет кылыш керек. Мына ошол таква болгонго, Алладан корккон кайсы жерде гана болбойлу, Алладан коркконго таква болгонго аракет кылыш керек экен. Жакшы устаз, анан ошол пайгамбарларыбыз, анын баягы сахабалары, замандаштары ошол
такыбалыкта жарышкан дейт. Алардан кандай бир ибарат алсак болот үлгү өрнөк? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, силердин араңардан эң жакшыңар бул үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар. Силердин араңардан эң жакшы менмин, себеби мен үй бүлөмө эң жакшы мамиле кылам дейт да. Бул биринчи такыбачылык, жакшылык. Мына ошол биринчи өзүнүн үй бүлө, ата эне, бир туугандар менен болгон мамиледе, кошуна колоңдор менен болгон мамиледе, бала чакасы менен болгон мамиледе эң жакшы мамиле кылыш керек экен да. Үйдө баягындай корс мамиле кылып, жаман сүйлөп, анан көчөгө чыкканда тааныбаган эле башка бирөөлөргө сиз мисалы бир нерсе магазинге барып сатып алып, акчаңызды берип сатып алатасыз бир эменичи, азык-түлүктөрдү. Анан сизге берген акчаңызга берип аткан кишиге рахмат айтып, анан үйүңүзгө келип сизге тамак бышырып берген аялыңызга корс мамиле кыла турган болсоңуз, анда баягы көчөдө жүргөндөгү такыбачылыгыңыз өтпөй да калат экен да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин эң жакшыңар бул үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар деди да. Ошого бул пайгамбарыбыз, сахабалар дагы албетте үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылган экен да. Себеби эртең кыямат күнү дагы биз биринчи бизден сурала турган, биздин Кудайдын астында сурала турган нерсебиз бул ушу үй бүлөбүз тууралуу суралат экен биринчи. Биринчи үй бүлөбүз, ата энебиз, бала чакабыз, ага инебиз, эже карындаштарыбыз, анан башкалардан суралат экенбиз да. Ошого үй бүлөгө жакшы мамиле кылыш керек экен. Пайгамбарыбыз бизге ошону көрсөткөн да. Мисалы ошол пайгамбардын аты аталганда эмнеге салават айтыш керек? Анан бул салават айтканда такыбалыкпы? Ооба, албетте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман салла алайя саллаллаху алейхи ашаран. Ман салла алайя вахидан." Ким пайгамбарга бир жолу салават салам жолдосо, Алла Таала ага 10 рахматын түшүрөт дейт. Бул салават деген эмне деген? Салават деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават салам жолдоо да. Эгерде арабчасын билсеңиз анда жакшы. Пайгамбардан чыкканда Мухаммад дегенде саллаллаху алейхи вассалам деп айтып коюш керек. Себеби Кудай Таала өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды атын айтканда Мухаммадун Расулуллах. Мухаммад Аллахтын элчиси деп мына ушундай пайгамбарды урматтап, баягындай тергеп, мына ушундай Алланын элчиси экендигин тергеп айтып атат да. Эми ошондой улуу зат пайгамбарыбыздын урматын өз ордунда коюп аткандан кийин, эми биз пайгамбарыбыздын үммөтү, пайгамбарыбыздын себебинен мына ушундай бир бизге жакшылыктар берилип атат да. Пайгамбардын үммөтү болууну жада калса пайгамбарлар дагы самаган экен да. Пайгамбарлардан дуа кылган. О Алла, ошо акыры бир Мухаммад деген пайгамбар келет экен. Ошо пайгамбардын үммөтү болоюн деп. Эми ошондой Алла Таала өзү пайгамбардын урматсын ордуна коюп, пайгамбардын үммөтүн болуп суранып аткандан кийин, эми биз албетте сөзсүз түрдө пайгамбарыбыздын шапаатына ээ болуу үчүн, пайгамбардын алдына барып, пайгамбарыбыздын Кавсар жанагындай суусунан ичкенге татыктуу болуш үчүн биз пайгамбардын аты чыккан сайын пайгамбарыбызга салават саламды жолдоп жүрүш керек экен. Арабчасын билсеңиз жанагындай жакшы, саллаллаху алейхи вассалам. Билбесеңиз Алла Тааланын пайгамбарга Алла Тааланын саламы жана салаваты болсун деп жолдоп коет экенбиз да. Ошону жолдоп коюбуз менен Алла Таала бизге 10 жолу рахмат, мээримин, назары менен карайт экен. 10 жолу рахматын түшүрөт экен. Баракелде. Ошол иншалла пайгамбарды аты чыкканда дайыма салават түшүрүү жакшы. Устаз, анан ошол илгерки биздин апалар, чоң энелер, ошол баягы орозону ысыкта кармайт элек, 40-50, 60 градуска чейин ысык болот эле деп айтат эле да. Анан ошол баягы чачыктарды жана марлелерди алып келип суулап чекебизге коет элек, көрөкөлөйт элек дейт да. Ага кишилер өтүп кетти. Анан ошол ага кишилердин айтканы айланып бизге келди. Демек бул орозодо ысыкта чаңкайсың, суусайсың, анан ошого чыдап орозо кармасак бул да такыбалыктын тугу жокпуз да. Албетте. Мына ошол кандай сыйлыктар бар? Ысыгына, суугуна, ошол орозо ошонусу менен баягындай сооптуу болот да. Пайгамбар хадисинде айтат, баягы кыйынчылык канча чоң болбосун, анын сыйлыгы да ошого барабар чоң болот дейт да. Эми бул орозо кармасак бизге баягындай бирөө акча берип койбойт, же дагы башка бир подарка берип койбойт го бул дүйнөдөчү. Эми бул орозону өзүбүз биринчи Кудай үчүн деп кармайт экенбиз. Анан албетте ошо Кудай үчүн деп кармаганыбызда Кудай Таала күн баягындай ысык болот, суук болот, ошол ысыгына чыдап, суугуна чыдап аракет кылып кармай турган болсоңуз, бул орозонун сообу бир гана Кудай Таала өзү бере турган сооп экен да. Мына пайгамбарыбыз башка хадистеринде жамаат менен намаз окуса, ал адамга 25-тен 27 эсеге чейин сооп жазылат дейт.
садака бергенде мисалы 1 сом берсеңиз 1 сомуңуз 10 сомдон 700 эсеге чейин кайтарылып келет дейт. Кудай таала ошончо сооп берилет дейт. Ал эми ас-сауму ли, орозо бул мен үчүн дейт да. Орозонун сыйлыгын мен гана берем дейт да. Анан баарыбызга белгилүү болгондой, орозо кармагандар үчүн атайын дайындалган бейиште бир өзүнчө бир дарбаза бар экен да. Ар-Райян дегенчи. Атайын ушул орозо кармагандар үчүн келет экен. Орозо кармагандар киргенден кийин ал дарбаза жабылат экен, андан башкалар кирбей калат экен да. Мына ошондо улук даражага жетүүгө себеп болгон мына ушул 12 айда бир келген орозо да. Ал орозону эми мындай суук күндөрдө үшүп кеттим деп кармай кое турган болсок, мүмкүнчүлүктөн колдон чыгардык да. Мына былтыркы орозодо канча деген бир туугандарыбыз бар эле, эми Кудай таала рахмат кылсын, өтүп кетти. Быйылга жетишпей калды. Мына биз жетишип атабыз, бул бизге берилген мүмкүнчүлүк да. Ушул боюнча пайгамбарыбыздын баягы окуя бар, бир хадисте келген. Эки сахаба пайгамбарыбыз ушунда бир учурда ыйман келтирип, пайгамбарыбызга мусулман болуп келишет. Мусулман болгондон кийин бирөөсү 1 жылдан кийин дүйнөдөн кайтыш болот экен. Шейит болуп, ушундай бир казатта, согушта шейит болот экен. Экинчиси андан 1 жылдан кийин өтүп дагы каза болот экен. Анан бир сахабанын түшүнө келет экен. Түшүндө жанагы 1 жыл кийин өткөн киши биринчи болуп бейишке кирип аптыр да. Анан 1 жыл баягы мурда өткөн киши ал бейишке кире элек, бейиштин дарбазасында турат дейт. Анан чочуп кетип пайгамбардан сурады: "Эй Алланын элчиси, бул шейит кетпеди беле, 1 жыл мурда кетпеди беле, кандай бул бейишке кире элек?" дегенде, бул биринчи кирип келет дегенде, жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Бул кишинин 1 жылдык намазы бар эле, 1 жылдык орозосу бар эле, ошол 1 жылдык монча рекет намазы бар, даражасы көтөрүлөт намаз окуган сайын. 1 жылдык орозо, мына орозонун соонун 1 жыл кана Кудай таала берип атат. Ушуну менен даража болот, даражасы көтөрүлөт" деген да. Ошого мына жашоо берилип атат, мүмкүнчүлүк берип атабы? Бул бизге чоң мүмкүнчүлүк, Кудай ыраазыганга даражабыз Кудай таала көтөрүүгө мүмкүнчүлүк экен да. Баракелде устаз. Ошол буюрса, аракет кылыш керек. Эң сонун устаз, мынакей эфирибизде соңуна келип калды. Кудай буюрса сонун сабак кылып бердиңиз. Теле баян болду. Эми бир жакшы бир дуа менен жыйынтыктап берсеңиз. Алла разы болсун. Баарыбызга ушул Кудай таала Рамазан айында берекесин, үй бүлөбүзгө, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, бала чакаларыбызга, элибизге, жерибизге, жалпы мусулмандар Алла таалам тынччылык, аманчылык берсин. Ошол Куранын урматынан, ошол Рамазан айынын урматынан Алла таалам баарыбызды билип кылган билбей ката кемчилик күнөөлөрүбүздү өзү кечирип, ден соолуктарыбызды таза кылып, өмүрлөрүбүздү узун кылып, рызыкларыбызды кенен кылсын Алла таалам. Ар кандай бала кырсыгапаттан, жаман көздөн, жаман сөздөн, куруу доматтан куруу жолдон Аллахым сактасын. Ооруп жаткандардын ооруларына Аллахым шифа берсин. Сапарда жүргөндөрдүн сапарларына Аллахым байсалдык кылсын. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Бирахматика архамар рахим. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Егенбердиев Илхам Али Караке дин алымы бөлүсамына бүгүн такыбалык жөнүндө абдан жакшы сабак кылып берди. Кудай буюрса баарыбызды такыба кылууга жакшы багыт берди десек болот. Орозоңуздар кабыл болсун. Кудай таала ошол такыба болгондорду сүйөт дейт. Кудайга жакындайлы, Кудайга ушул кандай дуа тилек кылып, арзу кылып атабыз, ошолордун баары кабыл болсун. Сиздин уул кыздарыңыз, неберечелериңиз дагы такыба болсун. Кыргыздын кызматында болсун. Кыргыздын туусун көтөргөн азаматтардан, улан кыздардан болсун деп тилек кылабыз. Кийинки орозодон амандашканга чейин баарыбызды Кудай таала өзүнүн ак жолунан, так жолунан тайдырбасын, такыба инсандардан кылсын. Ассаламу алейкум.